Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Siz Desin TV YouTube kanalında жана Facebook'tагы Бакыт Абдумаликов жеке баракчасындасыз. Biz эки жактан чыгабыз. Атым Бакыт, мен блогермин. Урматтуу көрөрманым, менин мына 130 миңден ашык катталуучум бар. Блогерлер жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз да. Кээ бир комментарийлер болуп жатат. Деги эле силер кайдан чыктыңар, сасыткылар, болбогон нерсени айтып, элди ажырымга бөлүп, анан кийин бир тараптуу ырдырдап, анан тигиндей мындайсыңар, жөн эле койгулачы, жөн эле тургулачы деген пикирлер бар. Ошол эле учурда көпчүлүк менин өзүмдүн көрөрмандарымдын, катталуучуларымдын жакшы пикирлерин угам, ошол жакшы сөз жан эритет дегендей, мындай кандайдыр бир чыгармачылык эргүү болуп, мотив пайда болуп калат экен да. Эми биз азыр ушул блогерлер, деги эле азыр ушул кыргыз коомчулугундагы кандай блогерлер кандай багытта иш алып барып жатат жана дагы ага мамлекет кандай көңүл бурууда, мен өзүмдүн жеке тажрыйбамдан айта кетейин. Мына өткөндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров айтты, ушул блогерлерден же болбосо ушул IT индустриясы ушул тармактагы ушундай иштер менен, санарип багытындагы иштер менен алектенген ишкерлер болобу, башкалар болобу, биз мындай салыгын албайбыз, 5 жылга мораторий ушул тармак өнүксүн деген мыйзамды демилгелет да. Бул абдан туура деп айтамын. Кээ бир мындай күчтүү, чоң, белгилүү блогерлер буга каршы да болушту. Алардын бири Илим Карыпбеков мырза өзүнүн пикирин айтты. Ал жөнүндө дагы Илим Карыпбеков боюнча дагы кеңири сүйлөшөбүз. Деги эле Илим Карыпбеков эле эмес, башка блогерлер жөнүндө дагы деги эле блогерлердин азыркы турмуштагы орду жөнүндө кеңири ушул тармакта сүйлөшмөкчүбүз. Эми суроо болуп калышы мүмкүн да, сен өзү кимсиң, сен кайдан чыктың дегендей, билимиң барбы деп. Кээ бирлер айтат, сен окуучу, билим алчу, кичине анан тигиндей мындай деген дагы хейтерлик сөздөрүн айтышат да. Эми мен мындай орто деңгээлдеги эле адаммын, өтө бай деле эмесмин. Россияда бир нече жыл мигрант болуп, мына 2 жыл болуп калды келип. Азыр ушул Кыргызстандамын. Бала чакам бар, үй бүлө дегендей. Колдоочуларым бар. Ал колдоочулар ушул силер, элдер, эч кандай бир проект же башка эмеспиз. Билим жагынан айта турган болсок, мен 1984-88 жылы Жалал Абад педагогикалык окуу жайынын баштапкы класстарга окутуучу деген, баягы начальник класстарды билесиңер, бирден азыр 4кө чейин окутат. Анан пионер вожатый деген кесип, ал кезде ошондой Жалал Абад педагогикалык окуу жайы болгон, Александр Сергеевич Пушкин атындагы, азыр Жалал Абад мамлекеттик университетине айланды. Ошол жерде артыкчылык диплом менен бүтүргөм. 2 жыл советтик армиянын катарында, азыркы Тивер, ал кезде Калинин шаары болчу. Ошол жерде Георгий Константинович Жуков атындагы Абадан коргонуу академиясынын окуу процессин камсыздоо полкунда кызмат кылганмын. Аябай жакшы командир отделение болдум, жакшы кызмат кылдым. Андан кийин келип эле Дене тарбия институтунун баштапкы аскердик окутуу жана дене тарбиясы факультетине кирдим. Баштапкы аскердик окутууну билесиздер. Бул начальная военная подготовка деп НВП, азыркы аскерге чейинки даярдык сабагынан сабак берүү. 20 жаштан, армиядан келген 20 жаштан 25 жашка чейинки жигиттерди кабыл алат эле. Анан форма менен чыгарат эле бизди. Ошентип жалаң, баягы мен группалаштардын жолугушуусун тартып койсом, жалаң эркек балдарбы деп туруп, ооба, армияга кызматтан келген жалаң эркек балдар окуганбыз. Көпчүлүгү ички иштер органдарына, аскердик кызматтарга кетишти, атайын кызматтарда иштегендерибиз болду, группалаштар иши кылып, мына биз азыр уже пенсия курагында. Бүт мени менен ошол чогуу окугандар, азыр баардыгы мамлекеттик иште жүргөндөр пенсияга чыгышты. Мен белгилүү себептер менен аягына чейин иштебей калдым. Мына азыр сиздердин назарыңыздарда блогер болуп сүйлөп турган чак. Эми аябай мактап, туура айтасың, анан тигиндей деген болот, хейтерлер болот.
senin bir gana jaman jagыңды görgөн эми коомчулук ошондой. Ошонун баарына чыдасаң блогер болот экенсиң, чыдабасаң болбойт экенсиң. Албетте бул блогерлик деген мындай күндөлүк жазган сыяктуу эле бир мындай чыгып илгери билесиңерби, мындай күндөлүк болот эле, анан жазып турушат эле айрыкча кыздар. Азыркы блогинг деле ошол сыяктуу да. Блоггер деп коюшат, блогер деп коюшат. Күндө күндө бул Instagram тармагында, бул Facebook'ta блогерлер бар. Көбүндө чыгарган TikTok'то блогерлер бар. Негизги олуттуу блогерлик мындай саясат жагынан сүйлөйм, башка жагынан дегендер көбүнчө ушул YouTube'да болушат. Ошолордун бири мына менмин. Ошол ички иштер органдарында иштеп жүргөндө сырттан окуп дагы ички иштер министрлигинин академиясын, Алиев атындагы академияны бүттүм. Кийин Орусияга кеттик. Анан ошол Орусияда жүрүп, ушул 18-же 17-чи жылдарбы ошондо анан кийин ушул блогду баштаганмын. Баштаганда мен ал жакта массажист болчумун. Ушул массаж тууралуу сүйлөйт элек, бел оорулары тууралуу көп сүйлөйт элем. Мен өзү негизи профессионал массажистмин. Анан кийин 19-чу жылы ковид болгондон кийин баягы эч жака чыкпай калдык. Подвалда отуруп, анан кийин ушул сүйлөп, анын үстүнө бул ал кезде просмотрлардан дагы акча түшөт эле. $400-500 ушул просмотрдан эле түшүп калат эле да. Анан ошентип саясатты сүйлөсөң көп көрөт экен биздин кыргыздар. Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров деп ушундай саясатчыларды көп сүйлөп жүрүп, анан ушул андан кийинкисин өзүңөр билесиңер. Мени мына ошондон ушул кезге чейин күзөтүп, коштоп келе жатасыздар. Кээ бириңиздер мактайсыздар, кээ бири болсо шыбайт. Мына ошентип блогерлик бул кошумча бир өнөрдү кошо алып келе жатабыз. Албетте буга чоң каражаттар керек. Эгер жакшы иштейм десең өзүңдүн операторуң болуш керек. Мына мисалы үчүн Ыдырыс Исаковдор жана башкалардын өздөрүнүн операторлору бар. Алар мыкты иштешет, сонун тартышат. Биз эми андай деңгээлге жете элекпиз. Рекламалык роликтери бар. Ал олчойгон жакшы акчалар болот. Ошону менен ал өзүнүн операторун камсыз кылат, өзүн камсыз кылат, мамлекетке салыгын берет. Ошентип иштешет да. Бизде мен мындай жөн эле кошумча катары убакыт болгондо сүйлөп коем. Анан негизи мен башында айта кеткендей деги эле блогерлер эми каалайбызбы, каалабайбызбы, коомчулукка блогерлер кирди. Айрыкча шайлоо мезгилинде блогерлердин дагы аябай бедели көтөрүлүп, зоболосу көтөрүлүп калат экен. Керек болсо 10 адам, 20 адамды үгүттөп берген үгүтчү 30 миң, 40 миң берет да. Ал эми күчтүү блогду алып баргандарга билбейм, мен мындай кечеги күнкү шайлоодо дагы иштеген жокмун, мугалим болгондугума байланыштуу. Мурунку шайлоодо иштегем, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен, анда өзүбүз эле мындай жүрөгүбүздүн чакырыгы менен иштегенбиз, тыйыны жок эле. Азыркы кезде блогерлер өтө чоң акчаларга иштейт. Мага караңгы чынын айтканда, ким канча сомду алып, анан кантип кимдерди мактады. Бир эле блогер керек болсо 3-4 андан да көп кандидаттар менен иштешти да кечээки немеде. Facebook'тагы айрыкча блогерлер. Кээ бирлери бир адам менен айтор ушундай аябай блогерликтин коомчулукка кирип келгендиги жөнүндө. Бул блогерлик жөнөкөй эле бир чыгып алып сүйлөгөн эмес, коомдо чоң бир пикир жаратуучусуң. Ошондой эле өтө чоң жоопкерчилик. Анткени сенин сөзүңдү коомчулук жок эле дегенде 5 миң, 4 миң адам көрүп турат да. Бул деген чоң аудитория. Ошол эле шайлоодогу кандидаттар бир 1000 адамды чогултуш үчүн бир залды чогултуп, залды арендага алып, башка кылып, бир жака машина менен барып, өтө чоң каражаттар. А блогерде отуруп алып туруп эле сен коомго таасириңи берип коесуң. Мына Эрулан Көкүлов ушул блогингден чыккан, ал эч кандай залпалы жок эле өзүнүн камерасы менен эле жасап койду окшойт. Ошондой деңгээлге жетип калган. Улукбек Карыбек уулу, Болот Ибрагимовдор мына ушул блогдон чыккан саясатчылар деп койсок болот. Эми кандайдыр бир деңгээлде азыр булар саясатчы, жогорку кеңештин депутаты. Мына ошентип блогерлер жөн эле блогерлик менен эле эмес, бир мындай саясий иштерге дагы активдүү аралаша баштады да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, аны ылай менен шыбайбызбы, суу менен жууйбузбу, кандай болгондо дагы коомчулукка аябай керектүү. Мына мисалы үчүн жарнама жагынан эле ала турган болсок, Атакул Жалилов бул тез кабар, анан дагы Инстаграмда дагы тез кабар бар, пай деп аябай бир ушундай жарнаманын мындайча айтканда
Karifeyi dep koysak bolat da. Oşol учурда Ыдырыс Исаков, bul Аябай Курч, bular kesipköy jurnalistler, jurnalistikadan gelgen. Oşol Atapul Jalilov, oşol эле Ыдырыс Исаков Азаттыктан gelgen. Abdan kanday kılıp süйлöş gerek, kantip video tartış gerek, kanday rakursta alıp barış gerek. Bunun bardığı mıktı özleştürgön kesipköy jurnalistikadan gelgen azırkı blogerler de. Emi prezident ötkönde emne dedi. Uşul tarmaktagı adamlardan biz mындай salık albayбыз dedi de, önüksün dedi de. Misal üçün ошол эле Ыдырыс Исаков канча кирешелерди киргизип, өзүмүн эле bir айлык эле салыкка берген акчам 100 миң дегенде, ал канча киреше ала тургандыгын өзүңөр эсептесеңер, бардыгын мен ак мындай прозрачный жасайм dedi. Негизи ошондой тыйын таап аткандан кийин туп-туура Ыдырыс Исаковдун бул кылгандыгы үлгү болорлук нерсе да. Анан Илим Карыпбеков мырза айтып атат. Жок, бул деген көп чоң акчалардын мамлекетке түшпөй калышы, блогерлер бериш керек дегендей мындай. Албетте аябай көп бул тармакта ушул камера менен эле иштеп керек болсо мультфильмдерди чыгарган эми алар блогер эмес, алар өндүрүшчү сыяктуу болуп калат. Кинолорду тартып башкаларды кылып дагы ушул YouTube аркылуу беришип дагы иштеп аткандар бар да. Чоң дүйнөлүк деңгээлдеги биздин жанагы мультфильмдер, балдардын передачаларын кылышып, алардан анан салык алынбаса, мындай бир жагынан алганда аябай бир мындай туура сунуш блогерлерден алыш керек. Экинчи жагынан алганыбызда менимче президент мындай башка чоңураак нерсени ойлонду болуш керек. Ошол эле учурда ушулардын катарында программисттер, башкалар, биз мына программалоо боюнча СНГда Беларусь өлкөсү гана аябай күчтүү. Керек болсо бизден казактар, ошол эле өзбектер дагы алдыда турат да. Балким ошондой бекер ушундай аймакты түзүп, келечекте ошондой жанагындай Силиконовая долина, жана башка долина дегендей бизде дагы ушул IT тармагынан азырынча 5 жыл салык албаганы менен кийинчерээк ошол программисттерден, жасалма интеллект менен иштөөчүлөрдөн аябай көп акчалар түшө баштайт. Азыр эми ал 4 блогердин 100 миңдени түшпөсө анда мамлекетке де кембагал болуп деле калбайт. Келечекте чоң бир нерсени кылабыз деген ой болсо керек деп мен ушундай түшүндүм да. Эми ошол мен жана айтып кеттим эле, ар түрдүү тематиканы алып барат экен блогерлер. Кээ бирлер кадимкидей эле заказды аткарышат. Мисалы үчүн кандайдыр бир блогер менен кимдир кайсы бир саясатчы мындай келишим кылып сүйлөшүп, мына сен ушундай подкасттарды алып барасың, тигиндей болосуң, анан келечекте акырындан мени чыгара баштайсың дегендей толук теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы болуп калышы мүмкүн да. Анткени кандайдыр бир подкастты алып баруу, мисалы үчүн подкаст деп жанагындай бир адамды студияга чакырып, ал адам сүйлөп атканда аны карап турган камера бар. Берки журналист сүйлөп атканда муну карап турган камера бар. Тияктан үчүнчү камера мындай экөөнү бириктирип кармап турат. Ойлойсуңарбы? Мына менин камерам $1800 камера. Азыр ушул спонсор иним алып берди. Ага чоң рахмат. Америкадан туруп ушул аппаратты алып берди. Ал аппаратка деле толук жетпей калды. Өзүм үстүнө акча коюп алдым. Анткени аппарат өтө кымбат экен. $1,500 көп, $1800 турат экен да. Бул аппараттын өзү эле 250 миңдик да. Ушуга окшогондон үчөөнү алыш керек, мындайча айтканда. Штативтерди коюш керек, жарыктандырууну коюш керек, үн башка жагын табыш керек. Анан эң башкысы оператор менен монтажер. Бул дагы аябай арзан нерсе эмес. Азыр жөн эле той тарткан эле операторлорун айына 100 миңден көп табат да. Ошондуктан бир операторду жалдоо бул өтө мындай, мисалы үчүн мага окшогондор андай мүмкүнчүлүк ала албайт да. Мен операторум немем жок, ошон үчүн мен өзүм кнопканы басып, анан кийин өзүм бияктан же болбосо биягынан мынтип чыгып калам. Анан силер күлө бересиңер, сиздин ушул чыкканыңыз жагат да деп. Ошо айла жоктон айла бию деген иш да, мынтип кнопканы басып туруп анан үстүнө мынтип бассаң, анда баягы биз жакта сүйлөгөндөй кунигирээк болуп калат. Мен монтаж кылбайм, анткени монтаж кылбай эле ушул бир сүйлөгөн бойдон аягына чыгарып коем да. Ошон үчүн мен башынан баштап акырын эме кылам. Ушул темпте алып барам да. Ошентип ар түрдүү тематиканы, кээ бирөөлөр кадимкидей саясий заказдарды, кээ бирөөлөр кара пиар, кадимкидей эле бирөөлөрдү жамандап мынтип иштейт. Кээ бирөөлөр мисалы үчүн
ayırıkça YouTube tarmağında көп эле özü görünbөйt. Бирок кандайдыр бир бирөөлөрдү оппозициянын улуу аябай шыбап азыр жок болуп кетти. Мисалы үчүн Сахара Джон деген бир канал бар эле YouTube'да. Мен 3 жолу страйк берип жапкам. Ал кадимкидей эле бирөөлөр тарабынан каржыланат эле да. Мисалы жөн каржыланбаса жөн эле чыгып алып эле бирөөгө асыла бериш кыйын да. Ал менин жеке жашоомо чейин асылган да. Мен ошол бүтүн кыргызстандар менен жүргөнүмдө сенин дейт 3 кызың бар, эркек балаң жок дейт. Sen ушундай деп, мен Кудайга шүгүр, кыздарым болсо дагы, неберелерим бар, башкаларым бар, жашоодо эч кандай бир кемчилигим жок, билимим бар, сүйлөсөм сөзүм бар, колдоочулар бар дегендей. Кудайга шүгүр эле да, алар болсо аябай негативдүү, сенин мындай жан ички жан дүйнөңө тие турган бир сөздөрдү айткысы келет да, ушунчалык пасттык менен мына ушундай каналдар бар эле да, азыр жок. Анткени аларды кимдир бирөө каржылап турган, азыр ошол каржы булактары жок болуп калдыбы же кандай болуп калды билбейм. Жок, мен 3 жолу страйк берип жапканмын ошону. Баягы менин видеолорумду алып туруп керектүү жерлерин монтаждап чыгарып, өзлөрүнүн жүзүн көрсөтпөйт. Мындайча айтканда фейк да. Сүйлөгөн тили заар ошондой. Мына ошондой каналдар дагы бар эле. Азыр мына көпчүлүгү жок, бирок дагы деле ошондой каналдар бар, башкалар бар. Жүзүн көрсөтпөй кимдир бирөөлөрдүн заказ. Бунун артында ким турат, администратору ким? Албетте мындай кыйын да. Мындай оппозициялык багыттагы, башка багыттагы саясатчыларды болобу, саясатты болобу, азыр деле Телеграмда деле ошондой каналдар бар. Карап отурсаңар, бир өңчөй шыбай баштайт. Андан сырткары жөн блогерлерди деле, журналистикадан келген адамдарды деле көрүп турасыңар го. Бир өңчөй бир адамга жабышса, ошонун аягына чейин мындай чыгарат да. Ал эми менин иштөө стилим өтө деле андай эмес. Балким мен ошол адамдын кемчиликтерин, башкасын айтып атсам, ал кишинин жакшы кылган жактары деле болушу мүмкүн да. Ошон үчүн эки тарабынан, биягынан, тиягынан. Ошондо сени баягы алар дагы капа болбой, булар дагы капа болбой, сен адилеттүү ортодо калыс туруп беришиң керек да. Ошондо калыс болсоң, калыс блогер болосуң. Калыс болбосоң, бир тараптуу эле бир жак менен кете берсең, кошомат кылып мындай сонун болуп атат. Ой, ушундай болуп атат, анан мындай болуп атат десең, анда экинчи тарапка дагы алар көрүп турат, сонун эмес, кемчиликтер болуп атат. Аны сен эмнеге айта албайсың деген сыяктуу болот да. Могу Илим Карыпбеков мырза, мен өтө эле бул кишини мындай эми билесиңер, бул КТРдин кара жашикти башкарып жүргөн киши. Балким ошондо эле бир мындай демократиялуу, ачык айкын курс саясаттарды жүргүзсө, мисалы Адахан Мадумаров биз студент кезде бир таң эртеңден чыккан передачаларда ошентип популярный, ошентип аябай таанымал болуп кеткен да. Илим Карыпбеков ошол өзүнүн иштеген учурунда кадимки эле бийликтин саясатын жүргүзгөн, эч кандай. Мына азыр эми ушул биз сыяктуу блогер болуп, ал эми ал кишиде мүмкүнчүлүк көп, финансы каражаты бардыр, аябай жакшы передачаларды кылат. Анан бир өңчөй мындай карасаң, эч бир мындай каршылык сөз, калыс бир деме жоктой сезилет да. Бирок калыс сүйлөп эле коет. Анан кечээки күнү бир сумдагы жанакы мажүрүм талдарды жок кылып жүргөн деги эле сум менен согушуп жатат бул киши. Мен дагы азаматсыз деп мындай комментарий жазып койдум. Бул жерден бул киши туура эле айтып атат да. Эми ошолго дагы бизде баягы бир кээ бирөөлөр атайын мунун дагы душмандары бар да. Атайын ошол жанакы Көлбаевдин аялы менен тиги сумдун жетекчисинин аялдары түшкөн сүрөттөрдү коюп, ушундай баягы мындай риторикада ошол Көлбаев тирүү убагында эмнеге айтпадың эле дегендей тематикада ошол жерин кыркып туруп чыгарып, анан эми бул Илим Карыпбековду шыбап, чылап, бүт адамдар ошентип комментарийлерди жазып атат да. Эми ал Илим Карыпбеков андан эчтеке деле болуп кетпейт болуш керек. Ал ошого даярда. Бул чоң бир мафия менен согушуп атат. Анан мен ошол кээ бир тааныйм, ошол комментарий жазгандарга жазып койдум. Сиз ошол контентти толук көрдүңүзбү? Мен деле башында биринчи толук көрбөй, анан кийин толук мындай түшүнгөндөн кийин ал жерде чын эле жөндөн жөн эле улут аралык кастыкты жараттың, сен уйгур дедиң, сен мындай дедиң деп, андай уйгур деген сөз оозунан чыкпаса дагы ошондой нерсени жаратышып чыгармачылык менен каршылаш тарап. Ушундай нерсеге барганда мен бул жерде толук 100% Илим Карыпбеков мырзаны колдоймун. Мындай адилет
караш керек да бул жерде. Анткени ошол мажүрүм талдарды менин дагы студенттик кездерим ошол жерде өткөн, ошол жерде тааныштар менен отурганбыз, ошол жерде бирөөлөр менен таанышканбыз. Ошол жерге барып алып отурат элек, кийинки эле кездерде интернет ошол жерде болот эле. Айтор бул биздин жаштык, биздин өмүр ошол жерде өткөндө ошонун символу болчу. Ошону жанакы Нариман Түлеевтер, Сумдун жетекчилиги бири Наримандыкы дейт, бири Эдунуку дейт, бири Педунуку дейт, иши кылып ошентишип отуруп баягыны жок кылып, Илим Карпбек мырза туура нерсени көтөрүп атат да. Туураны туура дешибиз керек, туура эмесин туура эмес дешибиз керек. Анан ошондо сени келип туруп мындай коомчулук дагы баалайт да. Анан акыркы кездери мындай кайсы бир мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн биздин белгилүү блогерлерибиз болуп калды да. Эми мындай карап отурсаң бир итиркейиң келет да. Эми мактайт десе эле баягы Морозко деген кинодо былтыйган кызын алып чыгып алып эле мына сонун красавица дей бергендей эле урдуруп эле анан мындай анан тигиндей анан минтип коесузбу деген ушул биз сый урматтап жүргөн эле блогерлердин ошондой башка жакты лобби кылып саясий оюндарга катышып саясатты сүйлөдүңбү, саясатты сүйлө. Бир тараптуу болдуңбу, бир тараптуу сүйлө. Орусияны жамандап алып, анын рекламасын алып, анын тыйыны жакшы. Баягы эшектин иши адал, сүт арам дегендей, Орусиянын тыйыны жакшы, өзү жаман дегендей саясатты дагы жүргүзгөнү мындай жакшылап карап отурган адамдарга итиркейиңди келтирип коет да. Деги эле блогерликти мындай сындап айткан мырзаларга, адамдарга, айымдарга айтып коеюн да. Силердин керегиңер жок, анан силер кызытасыңар, мындай кыласыз. Эгерде блогерлер айтпаса, блогерлер дебесе, эч ким эчтеке жок болсо, анда кандай болуп калат? Анда кана демократия? Биз азыр канчалык демократия жок болду, автократия келип атат, тигиндей мындай деген менен кандайдыр бир деңгээлде башка кошуналарга караганда Кудайга шүгүр эле бар да демократия. Мен мисалы үчүн былтыр болуп калды, мурдагы жылы Алматыда жүрүп, орозо маал эле анан тиги жума күнү намазга мечитке барып калдык. Алтын бешик деген базар беле, ушул алтын бирдемеси бар эле. Анан аябай сонун сүйлөйт экен жанагы мечиттин имамы, күлгүзүп мындай адамды негизинен мындай артистизм өзүнө тартып алуу бир ушундай бар экен да. Анан мен алып барган адамдарга айттым, ушул кишини видеого тартып албайлы, бир эки сүйлөтүп, мындай чынын айтканда таланттуу ушундай имам экен да, билими да, башкасы да, келбети да десем, жок. Алар айтты сразу, бизде кыйынбы, катуу текшерет. Көрдүңүздөрбү? Бизде кандай эркиндик, бизде каалаганы чыгып алып сүйлөп атпайбы? А жерде абдан билимдүү, жогорку билимдүү молдо, имам ошондой бир интервью алып, бир эме кылып койгондон чочуду. Мен атайын бир ушундай, мен өтө эле бир молдолорду көп тартпайм, бирок ошол киши бир эмнегедир жүрөгүмө ынанып, ушул кишини бир тартып коеюн дедим эле да. Бизде кандай деңгээлде болсо дагы, кичине болсо дагы бир демократиянын мындай тамыры калып калгандай да. Биз ошол блогерлер бир жолу эле баягы хоп ляппай деп бир тараптуу неме кыла бербей, колдон келишинче аракет кылып, эми Ыдырыс Исаков айткандай, менин эки жаным жок дедиби, баягы өзүн каттуу неме кылып жүрбөй турган. Бирок ошентсе дагы рискованный нерселерге барат го. Биз деле чочуйбуз, чынын айтканда. Мен деле, жеке мен деле көп нерсени ачык айтуудан, башка кылуудан, эми мурдакыга караганда эле мындай жок. Мен ошол кезде деле аша чаап, кимдир бирөөнүн жекечилигине өтүп, же мындай тигиндей болгон учурлар болгон эмес да. Анча мынча эмоция калтырып сүйлөп койгон учурлар болгон, бирок өтө көп андай деңгээлде болгон эмес да. Ошондой кандайдыр бир мамлекет дагы бул блогерлер менен иштеш керек да. Блогерлер менен иштеш керек. Мисалы 100 миңден ашык подписчиги бар мына биздин каналда эле. Бизге айлык бербей эле койсун, башка бербей эле койсун. Бирок кандайдыр бир мониторинг мындай жылына бир жолу ушул блогерлердин чогулушун кылабы же башка кылабы, кандайдыр бир көңүл бөлүп койсо, биз деле барбыз, бизде деле мындай саясат, ошол эле жанакы мамлекеттин саясатын жүргүзгөн тиги мамлекеттик катчы, НИСИ дегендер бар, негизги стратегиялык институттар. Ошол эле КТРдин башчылары, башка телекомпаниянын башчылары ушундай жылына бир жолу чогултуп, урматтуу блогерлер, коом мындай багытта кетип атат, мындай деп, керек болсо биз билбеген, биз түшүнбөгөн, эми мен баягы
özünden özü çıkkan выскочка деп koybu. Bir ушундай да мындай өзүбүз эле чыккан. А биз үйрөнө турган көп нерселер бар. Керек болсо бир жумалык бир кандайдыр бир курстарды мамлекет чакырып үйрөтүп, монтаж жагынан болобу, башка жагынан болобу багыт берип, бир ушундай көңүл бурулуп турса, бул деген чоң таасир этүү. Бул деген чоң саясаттын бир булагысын. Ошондуктан жөн эле муну забартон калтырып койбой, кандайдыр бир көңүл бөлүү сөзсүз болуш керек деп ойлоймун да. Анткени мына азыр демократия деп калдык. Кээ бири ой мунун кереги жок дейт, кээ бири мындай дейт. Кана жанакы өкүрүп бакырып, чакырып элди, марш кылып жүргөн чынын айтканда бизге мындай мамлекетте эле түшүндүрүп туруш керек да. Жок эми ал каржы кимдир бирөөлөрдү чыгарыш үчүн чет өлкөдөн каржы булактар болуп турганда, ошон үчүн чыгып атышкан. Эмнеге алар чыкпай калды? Биринчи жагынан мамлекет өзү көп нерселерге эсеп кысабын кыл. Каяктан кандай тыйын алып атасың, анын эсебин кыл деди. Экинчиден ошол тараптар алардын кызыкчылыктары өзгөрдү. Алардын каржылоо багыты өзгөрдү. Мурда мисалы үчүн ушундай демократиялык институттар, анан тигиндей мындай эркиндик, анан көчөгө чыккыла, оюңарды айткыла десе, азыр болсо алар жанакы жашылдандыруу, тынчтыкка чакыруу, экологиялык мындай проблемалар ошол жагын каржылай турган болушуп, анан дагы өздөрүнүн мурдакы каржылаган нерселеринен кандайдыр бир жыйынтыктар чыктыбы? Ошол эле Кыргызстандан канча демократ чыкты? Кандай эмнелерди өзгөртүп алышты? Деп койсо эле бийликтен коркуп жүрөгү жарылып, эчтекеге жарабаган эле кечээки демократтардын бүгүн партократ, автократ болуп чыгышты мына. Эдил Байсаловдор баш болуп. Көрдүңөр кандай демократ болуп жүргөн? А көрсө жөн эле тыйындарын чечилбей лох болуп жүрүшкөн окшойбуз дегендей көп нерсеге түшүнүп калды окшойт. Аны Трамптын жүргүзүп аткан саясаты. Ошентип тиягынан дагы каржылоо токтоду, бияктан дагы кандайдыр бир кысымдар болду. Жок азыр анын бардыгы. Анын баарын түшүнүп, анын баарын билип, анын баарын көзөмөлдөп, түшүндүрүп элге бул туура эмес, бул туура мындай дей турган мамлекеттик идеология деген идеялардын системасы кантип ишке ашыруу керек жолдору. Идея кандайдыр бир ойдун тегерегинде чогулушубуз керек. Мына ошондой нерселерди мамлекет дагы каттуу жүргүзүш керек. Шуну менен урматтуу менин көрөрманым, бүгүнкү блогерлер жөнүндөгү оюмду аяктадым деп койсом болот. Бүгүнкү биздин сабак максатына жетти деп ойлойм, бирок 5ке жетпеди. Бир 4, 3,5-4 балл болду деп калсак болот. Сиз дагы өзүңүздүн бааңызды коюп, лайктан басып, комментарийден жазып коюңуз. Анда эмесе мен мындай акырын басып барып туруп камераны өчүрөм. Саламатта калыңыз.